Musulmandı kapırdan ayırmalagan bir söz var. Arap dilinde kelime de koydu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kotarması Allah'tan başka Kuday yok. Cana Muhammed anın elçisi. Allah'tan başka sıyınuğa tatıklı zat yok dep de kotarıp yürüşet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cananın elçisi. Akırkı hakikat peygambarı. Buna uşul sözde aytıl menen adam kapırdan dünya tanımı, yaşo tartibi, adevi, çöyresi, düşünüklörü menen kapırdan ayırmalangan musulman деген adamga aylanat. Momun musulman, imanlı, işenimli, işengen musulmanга aylanat. Uşul söz, болгон ушул söz. Тилекке каршы бул сөздү түшүнбөй, күнүнө 70 миңден кайталагандар бар. 2-3 метрлик теспини кармап, азыр жанагындай электрондук теспилер чыгып калды. 2 миң, 3 миң, 10 миңге чейин ла илаха иллаллах деп кайталагандар бар. Балким котормосун билет, бирок чыныгы маанисин билбейт. Келме эмне болгон келме бул эди. Эмнеге сизди капырдан айырмалап атат ушул сөз? Эмнеси менен? Маанisi менен. Бул сөз затында күбөлүк. Сиз жараткан жаратуучунун алдында күбөлүк берип атасыз. Мен сенин барлыгыңа иман келтирдим, ишендим. Жана жалгыз сага гана моюнсунам. Сенин гана өкүмдөрүң менен жашайм. Сен тыйылгандан, тый дегенден тыйыламын, сен кыл дегенди кыламын. Жана мунун бардыгын сенин сүйүктүү пайгамбарың Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айткандай кылып кыламын деп убада ант берип атат. Мына ушуну менен мусулман болот. Бирок бул сөздү кайталай берип, жашаган жашоосу капыр болсо, капыр кылган кылыкты кылса, ал жеген тамакты жесе, ал ичкен ичимдикти ичсе, ал жашаган жашоо менен жашаса, мунун келмеси эмне? Күбөлүкпү? Бул тетири күбөлүк. Бул эки жүздүүлүктүн күбөлүгүнө айланат. Сиз өзүңүздүн мусулмандыгыңыз жөнүндө ойлонуп көрдүңүзбү? Эгер ойлонгон болсоңуз, кантип мусулман болдуңуз? Атаңыздан мусулман, атаңыздан төрөлсөңүз эле мусулман болуп калдым деп ойлойсузбу? Ар бир адамдын мусулмандыгы өзүнө. Абдуллахтан төрөлсө да капыр болушу мүмкүн. Пайгамбардын баласы капыр болду, тарыхта бар. Ошол учур Ивандан төрөлсө да мусулман болушу мүмкүн. Буга да тарыхта капырдан пайгамбар чыккан мисал бар. Ар бир адам жаратуучусунун алдында жооп берет. Эмнеси менен? Күбөлүгү менен. Күбөлүгүнүн тастыкталганы менен.